Жаркырап тийип турган күн, адамдардын жүзүндөгү кубаныч, бардык көйгөй маселелер унутулуп, бүгүн ынтымакка бириккен учуру. Бүгүн ынтымактын, арулуктун, тазалыктын күнү, Ноорус майрамы. Дал ушул жеткинчектердин арулугундай тазалыкты, өнүгүүнү, жашылданууну алып келген Ноорус майрамы жыл сайын Бишкек шаарынын Борбордук аянтында өткөрүлүп келет. Туура саат 11-де башталган иш-чарага Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов жана бир катар мамлекеттик кызматкерлер катышып, куттуктоолорун билдирди. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана меймандар, Бишкек шаарынын мэриясын жана жеке өзүмдүн атымдан сиздерди Ноорус майрамы, жаңырган жаңы жылдын менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жаштын илеби менен жаркырап келген Ноорус майрамы шаардыктардын жүрөктөрүн кубанычка, сезимдерин асыл ойлорго жана бийик максаттарга толтурсун. Кереметтүү Ноорус майрамында ар бир кыргызстандыктын үйүнө кут конуп, дөөлөт артып, ата-энелер сый-урматка бөлөнүп, бөбөктөрдүн шаттык күлкүсү жаңырып турсун. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, жашооңуздар жаркын болсун деген чын жүрөгүмдөн чыккан тилегимди билдирем. Улуу Ноорус күнү ак тилибизден айтылган айсыл максаттардын аткарылышына дем күч берип, үмүт жана ишеним тартууласын. Жакынкы күндөрү 140 жылдык мааракесин белгиленге кызуу даярдыктарды көрүп жаткан биздин сүйүктүү борборубуз Бишкек шаарыбыз ар тараптуу өнүгүп өсүп, жогорку ийгиликтерге жетүүсүн тилек кылабыз жана күч аракетибизди жумшайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Бишкек шаардык кеңешинин атынан чын жүрөгүбүздөн Ноорус майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ноорус биримдиктин, сабырдуулуктун чакырган жана улут арабызда биримдик болгон, чоң салым кошкон байыркы майрамыбыз. Ноорус бул жаштыктын, бакыттын жана жаңылуунун символу. Биз чыдамсыздык менен күткөн сүйүктүү жаз майрамыбыз. Бүгүн жакшы тилектин, жакшы иштердин күнү, урматтуу шаардыктар. Урматтуу шаардын тургундары жана урматтуу биздин меймандарыбыз, сиздерге чын жүрөктөн бак-кубатчылык жашоо, бакыт, үй бүлөңүздөргө, уулдарыңыздарга, балдарыңыздарга, туугандарыңыздарга чын жүрөгүбүздөн ден соолук каалайбыз, узун өмүр каалайбыз. Мына жаңы жылыбыз биздин сүйүктүү шаарыбыз дагы бир кадамга өнүп өскөнгө баарыбыз салым кошуп, жаркырап өнүп өссүн деген үмүт менен каалоо тилек кылып атабыз. Урматтуу шаардыктар, бакыт каалайм, бак-кубат жашоо сиздерге каалайм. Чоң рахмат. Майрамдык программа Ума эненин асыл тилектери айтылган аластоосу жана Кадар атанын батасы менен башталып, андан ары Ноорус майрамынын символу болгон сөмөлөк даамы элге таркатылды. Кайнап куту сөмөлөк, жашыл майса жараткан жаздын куту сөмөлөк, бак дөөлөттү үймөлөк. Майрамдын эң кадырлуу коноктору улуу ата мекендик согуштун ардагерлери Ак Калпакчан аталар. Ошондой эле ак эличекчен баатыр энелер. Алардын бири Жылдызкан апа. 7 баланын энеси болгону менен мектепте да билим берип, окуучуларыма да мугалим гана эмес, эне да болуп келем дейт. Мамлекеттин өнүгүп өсүүсүндө баатыр энелердин өзгөчө орду бар экени талашсыз. Ар түрдүү шартка карабай кыргыз жарандардын санын дагы да көбөйтүп, талыкпай тарбия берип, ал менен катар өлкө үчүн ар тармактарда иштеген энелерди сөзгө тарттык. Өзüm kesibim muğalim, uşu atıllardın sanı öse versin, şu prezidentimiz elge kızmatı tiye versin, şu elimiz zamanımız tınç bolsun, elimizde tokçuluk bolsun, molçuluk bolsun, şu jakşılıklar bolsun. Özüm Bишкек шаарынын тургуну болом. Батыр энемин жалпы кыргыз элин Ноорус майрамы менен куттуктайм. Майрам кут болсун.
жерге бизге токчулук, бейпилчилик болсун, элибиз аман болсун, ажобуз ак жолтой жакшы адам болсун. Жалпы кыргыз элин Орус майрамы менен куттуктап, токчулук каалайм. Иран жана түрк элдеринин майрамы болгон Ноорузду Кыргызстандагы башка улуттарда кубануу менен майрамдашат. Кыргызстандагы демократия элдердин достугун, ынтымагын чыңалтып, биримдиктүү болууга өбөлгө түзөт дейт Надия Шабаева. Надия апа Фрунзеде педагогикалык билим алып, алган билимин кыргыз элине арнаган ардактуу атуулардын бири. Ал 50 жылдан ашык математика сабагынан мугалим болуп, жана ар бир сабагын кыргыз тилинде окуткан. Вот 1951 жылдан бeri математиканы бердим кыргыз тилинде. Окуучулар абройлуу, жакшы орундарда иштейт. Мен кубанычта жүрөмүн. Кубаныч, ийгилик, тынычтык, саламаттылык. Табигаттын жаңылануусу менен адамдар ортосундагы ынтымакты бекемдеткен, жашоого аруулукту, тазалыкты тартуулаган бул майрамда жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан да көргөзмө уюштурулган. Иш-чарага Кыргызстандагы 80ден ашуун этностордун ичинен Кыргызстан элинин ассамблеясынын курамына кирген 23 этностук коомдук бирикмелер катышты. Көргөзмөгө кетчү чыгымдардын бардыгы агенттик тараптан каржыланды деп билдирди аталган агенттиктин директорунун орун басары Эсенбек Тойгонбаев. Ушул биздин жашоочуларыбызды, ушу биздин мамлекет жашаган этностордун када салты менен, маданияты менен тааныштырып, ушул биздин маданиятыбызды, бирин-бирибиздин маданиятыбызды байытуу, мындай баягы толеранттык сезимдерди пайда кылуу деген максатта негизичи. Ошол анан негизинен ушул элибизге жашоочуларыбыздын баардыгын ушу жаңы жаз майрамы менен, жаңылануу майрамы менен куттуктап кетем. Ушу элибизде тынччылык, жакшылык болсун, токчулук болсун, элибиздин арасында биримдик болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Памир, Кытай, Өзбекстан, Тажикстан жана башка өлкөлөрдө жүргөн этникалык кыргыздардын ассоциациясы 2015-жылы түзүлгөн. Ассоциациянын өкүлдөрү да майрамдык иш-чарага катышып, кыргыздын тамак аштарын майрамдап жүргөн элге тартуулап, ооз тийгизип жатышты. Наурыз майрамын бүт кыргыз элини, этникалык кыргыздардын алдынан куттуктайм. Кыргызстаныбыздын келечеги ийик болсун, тынчтык болсун, элибиз бай болсун. Бүгүнкү Наурыз күнү жаңы күн дегенде кыргыздын келечеги кеңири болсун, бай болсун. Норуз майрамы биздин якут элинде болбойт деген Лилия Абдыжапарова бул майрамга 3 күн даярданган. Ал өз элине таандык кийим-кечектерди чогултуп, тамак аштарын бышырып келип, эс алып жүргөн адамдарга тартуулап, түшүндүрүп, маалымат берип жатты. Бүгүн Норуз майрамынан кыргыз элимди чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргыз якут диаспорасынын атынан баарыңыздарга токчулук, молчулук болсун. Ден соолуктарыңыздар жакшы болсун. Якут элинде Норуз майрамы жок. Авто жок. Якутияда өзүнүн бир майрамы бар, ал ыхык называется ыхык. Жайында июль айларында болот. Өзүнүн национальный кийимдерин кийип майрамдашат. Стадионго бардык эл чогулуп, бул сыяктуучу. Майрамдык маана жаш талант ээлерини да өзгөчө билмектүү. Калпына бийлеген таланттар арасындагы Адилина ар дайым майрамдык концерттердин активдүү катышуучусу. Ал эми бүгүнкү Норуз майрамындагы салтанат анын эсинде көпкө каларын билдирди. Себеби бул майрамда ал көп досторду табууга жетишкен. Мен атым Аделина, мен бул жерде билетим. Барыңыздардын Норуз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүнкү Норуз майрамыңыздар менен куттуктайм. Биз Шаттык деген ансамбльда бийлейбиз. Биз аябай көп күн даярданганбыз. Норуз майрамын аябай күткөнбүз. Норуз майрамына менен! Норуз майрамына арналган концерттик программаны көрүүгө жүздөгөн шаар тургундары жана коноктору келет. Ал эми концерттик программанын уюштуруучулары келген көрүүчүлөргө өзгөчө жаңылыктарды тартуулап турууга аракет кылышат. Бул жылкы Норуз программасындагы өзгөчөлүк бул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналды дейт шаардык мэриянын маданият бөлүмү. Бул жылдык программада биздин Чыңгыз Айтматовдун быйыл 90 жылдык мааракеси эмеспи? Анан быйыл дагы дүйнөлүк көчмөндөр оюн өтмөкчү. Ошолорду бул жерден какой-то элементтерин кошуп, ошол биздин программага ошолорду жарык кылып кетели дегенбиз да. Чыңгыз Айтматов чыгармаларынан көчмөн оюндорунан элементтерди кошуп.
Мындан сырткары Бишкек шаарынын 4 районунда майрамдык иш-чаралар өткөрүлдү. Ал жерлерде бир гана концерттик иш-чаралар гана эмес, улуттук оюндар, салт санааны чагылдырган программалар да аймак тургундарына көрсөтүлдү.